жарга түшкөнү, удар жегенин билет да. Ошону врачтар ажырата албайбы? 14 жаштагы өспүрүмдүн сыркаткан өлүмү боюнча 8 айдан бери натыйжа болбой жатканын маркум баланын ата-энеси кайрадан айтып чыкты. Өзгөн районунда окуучулардын массалык мушташынан кийин каза болгон 9-класстын окуучусунун ата-энеси райондук милицияга ишенбөөчүлүк көрсөтүп, баласын сабагандарды жалгыз эмес дешет. Каза болгон баланын ата-энеси борбордук бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, тергөөнү жаңы жагдайлар менен баштоону суранууда. Учурда бул иш соттук өндүрүшкө жеткен. Себеби баланы тарбиялайбыз бардыгыбыз. Мен да балам мушташка бар деп тарбиялаган эмесмин. Балаң эң жакшы тартиптүү бала болчу. Кокусунан ошол биз да үйдө жок эле, кокусунан адашып келип калыптыр. Ошончо шагымдын акмактары келип атат, маңкуттары тарбияны көргөн экен. Ошонтип уруп токмоктоп кетеби. Путун сындырсын, колун сындырсын, жаткырып койсун. Эчтеке кылбаптыр дейт. Келишиптир, балаңызды көрбөптүр дейт милициянын орган адамдарычы. Келсе, көрбөсө, тийбесе бала кетет го үйгө, берки балдарда эле кетет. Ошо берки балдарга тийбеген үчүн анан кетип атат, барып атат бардык үйлөрдөчү. Бул 20-дан ашык бала болбаса, бала чоң ыздаровой болбаса, кармап калды да баланы булар. 9-класста окуган Ибрагим Кудайбергенов Өзгөндүн Жалпакташ айылындагы Баймурзаев атындагы орто мектебинде билим алган. Маркум өспүрүмдү мугалимдер аракетчил, эң алдыңкы окуучулардын бири экенин эскеришет. 14 жаштагы өспүрүм өткөн жылдын 15-октябрь түнү достору менен бирге айылдын четине барган. Өспүрүмдөрдүн пикир келишпестигинен шагым айылынан келген жоон топ баланы аяосуз сабап, жардын түбүнө таштап кеткенин атасы айтат. Баланын өлүмү менен коштолгон окуя бүгүнкү күнгө чейин аягына чыкпай жатканына ата-энеси нааразы. Баягы эме, жанагы Нурландын баласы. Абдрахимди ким урду деп туруп, менин баламы атын ким дегенде Ибрахим дейт экен. Ибрахим десе, канча жылкысың дегенде 2008 дейт экен да, жалган айтпа деп урат экен бул жерде. Менин баламы. Ошол тушта бул жерде баягы чоң балдар биякта урушуп атпайбы? Буларда 5 бала келген биринчи. Бул 2 баланы уруп туруп машинага алып кетип атканда, менин балам мына жерде сүйлөп, нарага алып кетишет экен. Экөө баягы чоң балдардан. Баягы Абдрахим деген бала бар го. Ошол анан кийин жанагы менин баласы, Чоёндун баласы экен. Шортикчен деп атат. Мына көргөндөр айтып атпайбы, шортикчен бала ибишти уруп атты эле дейт. Мектептин жаш балдары аркада жөө келип, мына жерде келип уруп калган менин балам. Мына ошондон кийин баланын каяка кеткенин эч ким билбей, акыры жар деп туруп чыгарышты да. Эми ушулан ошо жарга чейин качар алып бар. Ошол жерде калтак жеген бала жарга кантип барат? Биз ошого айран болуп атат. Мен ар демеде барып айтканда, буларга айтам, мен жарга ишенбеймин дедим. Ишенбейм. Жолдун боюнда уруш болуп атат, ушул жерде. Уруш ушул жерде болсо, калтак жеген бала жарга кантип барат дедим. Кантип барат? Маркум баланын атасы Ормонов Маамат милициянын жардан кулаган деп тыянак чыгарып бергенине ишенбейт. Массалык мушташтан кийин мерт кеткен баланын денесиндеги экспертиза дагы бурмаланып, томография менен дал келбей жатканын белгилейт. Жабырлануучулар борбордук бийлик өкүлдөрүнө кайрылып, соттон адилеттүү чечим чыкса дешет. Буга чейин козгосо болбой беле? Козгогон жок. Буга чейинчи кирбеген эшигибиз калган жок. Арызданып аттык буга чейин. Сабыр кылып тургула, бардыгы чечилет, адилет чечилет деп. Ушундай кылып туруп анан кийин эми акырында эми мукурага кыскасы 2 баланы алып келиптир да. Бүгүн 1 бала деп атышылы, эми 2 бала деп атышабы. Ошо хулиганство деп гана козгоп келген буга чейинчи. Хулиганство менен коюшуп, анан эми ушуну 1 ай, буну дагы ушул марттан баштап койду окшойт. Буну майдан баштап неме кылышты. Ошо майдан эметилди. Баланын деле баягы ошол баягы күнөөкөр болгон баланын деле делосу уже 1 ай болду. Ошого кетип. Ушул жерде мисалы мен дайым айтам, ошолдо берген арызды азыр деле ошондой арыз берем менчи. Дагы ошондой сүйлөйм, ошондой берип атам. Бирок менин айткан сөздөрүм башталып, вообще каралбаптыр. Бул жерде тергөөлөр деле алмашып атыптыр, башкалар деле алмашып атыптыр. Барсаң эле сабыр кылып тургула. Чыгат. Мына бирөөгө өз камалса чыгат. Акамат кечегиден кийин сотту баягындай токтомду өзгөрчү баягы статьяларды өзгөрттү го. Мына кечегиде 130 коюп бериштиби? Буну кечеги жакында коюшту. Баштагы хулиганство боюнча иш козгоп атышкан. Мына булардын иштери. Биз канча мына кышы менен канча каттадык. Эмеге барып деле айтып аттык. Биздин барып ошо жерди тартайлы, көрөйлү, кайсыл жерден түштү, түшкөн жерин көрөйлү.
Каза болгон өспүрүм түнү бою окуя болгон жерде калып, бир күндөн кийин гана ооруканага жеткирилген. Өзүнө келбей каза болгон бала башынан оор жарат алып, мээсине кан куюлуп кеткени аныкталган. Бирок райондук милиция мушташтан качып баратып, жардан кулаган деген жөө менен кылмыш ишин кийин гана ачкан. Тергөөнүн жүрүшүнөн кийин денеге оор зыян келтирүү беренеси менен шагым айылынын 2007-жылы туулган окуучусу шектүү катары аныкталганын милициядан билдиришти. Райондук милиция 14 жаштагы өспүрүмдүн өлүмү иликтенип, соттук ишке ашканын кошумчалады. Ал эми маркумдун ата-энеси коюп жаткан кенелерге жооп бере албай турганын билдиришти. Күбөлөрдүн жана башка кылмыш жаза өндүрүшүндөгү иштеги мисалы топтолгон жыйындардын далилдеринин негизинде гана баа берип, акыркы баа берип, күнөөлүү адам эгер аныкталган болсо, ошого аракетине юридикалык баа берип, мисалы, анан кийин ошону соттук кароого жиберебиз. Бирок азыр иш соттук кароодо болгон үчүн азыр биз кандайдыр бир ушул жагдайлар боюнча маалымат бергенибиз чынына келгенде туура эмес. Ошон үчүн баардык мүмкүн болгон далилдер топтолуп туруп соттук кароого жиберилди. Ошон үчүн эгерде кандайдыр бир маалымат неме болгон болсо, азыр мисалы соттон өкүм чыккандан кийин ошол өкүмдүн өзүнүн тараптары бар, мисалы жабырлануучу менен айыпталуучу тарап, соттолуучу тарап, ошолордун немесине караганда оңду дейм да. Адилеттүүлүктү издеп келе жаткан ата-эне баласын сабагандарды жана ошол жердеги массалык мушташты калыс каралышын талап кылат. Ошондой эле маркум баланын өлүмүнө бир гана бала эмес, массалык мушташка келген башка өспүрүмдөрдүн дагы жоопкерчилигин кароону талап кылышат. Абдумалик Базарбаев, Эркин Бакиров, Ош ТВ.